Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун экинчи толкуну болушу ыктымал деген маалымат таратты. Республикада вирустан айыккандардын саны көбөйүп жатканы менен жаңы учурлар да катталып жатат. Коронавирус илдети өпкөнү жеп, ал тургай жок кылып салууга да күчү жеткен оору. Бул тууралуу дарыгерлер жана изилдөөчүлөр байма-бай айтып келишет. А бирок вирусту этибар албай жокко чыгарган адамдар да жок эмес. COVID-19 вирустун жаңы түрү болгондуктан ар бир жаран кылдаттык менен алдын алуу чараларын көрүүсү керек. Илдетке иммунитети күчтүү адамда чалдыгып калышы ыктымал. Анткени ооруну ар бир адам ар башкача көтөрөрү иш жүзүндө так далилденди. Коронавирус бул Кыргызстанда бар. Бул деген өтө коркунучтуу оору, коркунучтуу мындай вирус. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө бардыгыбыз буну билишибиз керек да. Анткени коронавирус инфекциясы, ушул вирус тилекке каршы дүйнө жүзүндө 300 миңден көп адамдын өмүрүн алды. Бизде Кыргызстанда деле 14 киши мына көз жумду, бирок мен ойлойм ар бир адамдын өмүрү бул өтө мындай кымбат депчи. Ошон үчүн биз мындай айтпашыбыз керек да, бизде аз киши өлдү, ошон үчүн коронавирус инфекция Кыргызстанда жок деп мисалы. Мына 1000ден ашык киши мына ооруду, 1000ден ашык киши бүгүн Кыргызстанда. Ошонун арасында оор мындай формасындагылар дагы бар. Мындай жаны кыйналган, жаны кейген адамдар, ошо коронавирус инфекциясы менен ооругандар өтө катуу пневмония оорусуна алып келип атат көп учурда. Анан аны дагы дарылаш дагы өтө татаал, кыйын да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз бардыгыбыз көңүл бурушубуз керек. Анан ушул коронавирус инфекциясын күчөтпөгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Кытайда коронавирустун жаңы толкуну башталды. Мындан улам 100 миллиондон ашуун Кытай жараны карантинге алынды. Адистердин айтымында COVID-19 вирусу тез ылдамдык менен мутациялык түрдө толук өзгөрүүсү ыктымал. Цюхайбо аттуу Кытай реаниматологунун изилдөөсү жаңы катталып жаткан вирус мурункуга салыштырмалуу бир кыйла оор, өзгөчө экенин далилдеди. Кытайлык дарыгерлер коронавирустун өзгөрүшү жана жаңы мутация мурункусунан канчалык айырмаланаарын азырынча толук изилдеп бүтүшө элек. Мигранттарды өлкөгө кайтаруу иштери кызуу жүрүүдө. Маселен, кечээ күнү Бишкекке Кыргызстандын окуучуларын ыкчам ташып келүү максатында уюштурулган атайын каттам менен АКШ жана Канаданын ар кайсы шаарларындагы Кыргыз Республикасынын жарандары жана АКШда тажрыйба алмашуу программасы боюнча окуп жаткан 109 мектеп окуучусу, 37 студент келди. Келер алдында Америка Кошмо Штаттары окуучулардын медициналык текшерүүлөрүн жана аларга жеке коргонуучу каражаттарын тапшырышкан. Ошондой эле иш сапарынын учурунда сактанууга тийиш болгон санитардык эрежелер тууралуу маалымат беришкен. Бишкекке келгенден кийин жүргүнчүлөр Кыргызстандын ар кайсы булуң бурчунан келген өздөрүнүн үй бүлөсү менен жолуккандан мурда саламаттык сактоо министрлигинин тест тапшыруу жана карантинге карата коюлган талаптарын аткарышат. Өлкө аймагында өзгөчө абал режими алынганы 21 майдан тарта ири соода борборлору өз ишин жандантты. Кийим жана бут кийим дүкөндөрү, зер буюмдар тармагы, тиричиликке керектүү буюм тайымдарды сатуучу жайлар иштей баштады. Ал эми балдар үчүн оюн зоого аянтчалары жана сыйымдуулугу 50 адамдан көп баткан тамактануучу жайлар 25 тарта өз ишин улантат. Булардын иштөө процесстерине санитардык, эпидемиологиялык көзөмөл кызматы, санитардык экологиялык инспекция, милиция жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн куралган мобилдик топ көзөмөл жүргүзүп, талапка жооп бербеген мекемелерди мыйзамга ылайык жоопкерчиликке тартат. Этап-этабы менен ишке кирип жаткан тармактардын арасында мал базарлар жана унаа базарлары да бар. Мындан тышкары, үй бүлөлүк сауна жана мончолордо өз жумушун жандандырууда. Ал эми коомдук эмес мончолордун иштөөсүнө бул жолу уруксаат берилген эмес. Булардын баарысы эл көп топтолуучу жайлар болгондуктан санитардык чаралар өтө катуу көзөмөлгө алынып, ар бир сатуучу бет кап жана кол капты милдеттүү түрдө тагынып, жанында сөзсүз түрдө антисептик болуусу шарт. Эмки этап 25 майга белгиленген. Бул күнү коомдук транспорт ишин жандандырып, ири базарлар ачылмакчы. 2020 жылдан 25 майынан баштап төмөнкү ишкердик иш аракеттердин түрлөрүнө уруксат берилет. Биринчи, соода аймагы, кийим базарлары. Базардын администрацияга келүүчүлөрдүн 1,5-2 метр аралыкта болушун камсыз кылыш керек. Ошондой эле башаламан соода жол бербөө зарыл жана өтмөктөрдүн ортосунда дагы. Тамактануу жайларынын иши, анын ичинде жайкы кафелердин жана 50 орундан аз ресторандар келгендердин ортосундагы 1,5-2 метр аралыкты так сактоо менен.
Пандемиядан улам өз ишин жандантып жаткан объектилер жана анда иштеп жаткан кызматкерлер бет кап өңдүү коргонуу каражаттарын колдонуусу зарыл. Бет каптар сапатына жараша 2, 4 жана 6 саатка чейин колдонулат. Буга чейин айтылган вирустун таралышында бет каптын жардамы тийбейт деген маалымат чындыкка дал келбээрин адистер бир канча жолу айтып, бет кап өзүңүздүн жана айланаңыздагылардын саламаттыгына кам көрүүдө алмаштыргыс каражат экенин эскертүүдө. Тилекке каршы санитардык эрежелерди туура сактаган жарандар аз. Көпчүлүк коомдук жайларда бет капсыз жүргөнүн байкоого болот. Бул жарандар мыйзамга ылайык жазаланат. Ал эми иммунологдор жарандарды жеке коопсуздукка жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырат. Маски являются одним из эффективных мер профилактики коронавирусной инфекции. Өзүңүздөр билгендей эле медициналык бет каптар вирус менен күрөшүүдө өзгөчө орунду ээлейт. Билем, баарыбыз 2 айдан бери бет кап тагынып жүрүп тажап та кеттик. Бирок жарандарга кайрылат элем. Өлкөдө абал турукташып, ооругандар толук айыкмайынча вирус жуктуруп алуу коркунучу дагы деле бар. Андыктан коомдук жайларга чыкканда сөзсүз бет кап тагынуу керек. Көпчүлүк адамдар бет капсыз жүрүшөт. Бул туура эмес. Айрым инфекция жуктуруп алгандар ооруну симптомсуз көтөрүшөт. Мына ушундан улам бет кап тагынып өзүбүзгө сак болуубуз зарыл. Жок дебесе башка өлкөлөрдүн жарандарынан үлгү алалы. Карантиндик режимдин басаңдашы менен ар кыл тармактардын ишке кирүүсү бул өлкөдөгү кырдаал турукташты дегенди түшүндүрбөйт. Дагы да чоң масштабдагы той топурлар, ар кандай оюн зоок иш-чаралар, анын ичинде 1-июнь балдардын эл аралык күнү, акыркы коңгуроо салтанаттуу белгиленбейт. Өлкөдө коронавирустун экинчи толкуну катталуусу толук ыктымал. Республикада эпидемиологиялык кырдаал дагы да туруктуу эмес, айрыкча борбор калаада. Андыктан ар бир жаран жарандык жоопкерчиликти сезип, өзүнүн жана жакындарынын саламаттыгына кам көрүүсү зарыл. Нуржигит Мырзабеков, Алина Бактыбекова, Жантай Макенов, Пирамида Жумалыгы.